Байгазиева Мерим 38 жашта. Ал 5 баланы жалгыз тарбиялап, дээрлик 5 жыл аралыгынан бери Ысык Көл облусундагы Корумду айылында вагондо күн кечирип келген. Бирок жалгыз баш калкалаган жайы мындан 3 ай мурда толугу менен өрттөнүп кеткен. Кырсыктын айынан Байгазиева 5 баласы менен минтип унаада жашаганга туура келгенин айтат. Ал бул видеодо унаанын салонунда балдары менен түнөгөн күндөрүн, башынан өткөрүп жаткан түйшүктүү тагдырын баяндап берди. Мен Ысык Көл районуна караштуу Корумду айылынын тургуну болом. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Байгазиева Мерим Кубанычбековна, 38 жаштамын, 5 баланын энесимин. Ушул жылдын 26 август күнү 2:20 кошунам чалып калды да. Биз ал учурда деген алмактан алма терип, балдарым менин жанымда болчу. Анан ал убакта деген биз жаңы эле Чолпонтага чыккан болчубуз жумуштар менен. Анан кошунам чалып калды. Мерим эже каяктасыз, балдар каякта дейт. Балдар жанымда десем эле, анда вагонуңуз өртөнүп атат дейт. Анан жанымда дагы бир кошуна кызды клиент катары салып алган болчумун. Анан Мерим эже мен чүрүңүз, кайрылгыла үйгө деди. Анан Комсомол айылына кайрылып үйгө барсак, уже кошуналар да пожарный чакырып коюптур, от өчүрүүчүлөрдү. Негизи вагондо калдыңыз, буга чейин ошо вагондо жашап жүрсүңүздөр, Ооба, ошо 2016 жылдан бери ошол вагондо жашап келаттым. Бул өрткө чейин көп өрттөр да болгон үйдө, бирок анчалык чоң эмес, эми кыска кичинекей эле болуп аткан, бирок айыл өкмөткө кайрылып аттым, ушундай барып деген көрүп койгула, комиссия түзгүлө, мен деген жашап аткан сутасам ушундай болуп атат. Жок дегенде жер бергиле, жер берсеңер үй салдыртып алат элем, мына спонсорлор чыгып атат деп да айттым. Бир туугандарым салып берем деп атышат. Жер бергиле деп канча кайрылдым, бирөө да бир жыйынтык чыккан жок. Анан ошондон бери 2-3 айыл өкмөттөр алмашылып кетти. Анан айтсам эле кийинки эле баягы шултолоп элечи. Анан результаты чыкпай жүрдү. Анан кайра быйыл жаңы айыл өкмөт келген, ага айтсам, бирок ал аракет кылып издештирип, улам бир жерди көрүп ушундай кылып атат. Ошондо да айткан болчумун. Эмеле бизде жан жаганда, анан шамал болгондо ал дөңгөлөктөр менен турчу, ал кыймылдап, анан үчөчүктен суу акчы. Негизи эже эмне себептен үйүңүздөр жок эле, жолдошуңуз бар беле? Ошол жөнүндө айтып. Мен деген 2002 жылы турмушка чыккам. Анан кайра эле 2003 жылы жолдошум каза болуп калды. Андан бир кызым калган. Андан кийин бой жүрүп, анан кайра турмушка чыккам. Ал турмушумдагы болгон жок. Баягы кызганычтан, ичкиликтерден жашообуз такыр болгон жок. Өзүм дагы бир туугандарым колдон буттан алып, баягы ишимди алып барып, борокет тилиот отпайбызбы? Ушунда дагы мен деген 8 жыл иштедим. Ушул жактагы Сергей Анатольевич деген дагы эме бар, шебимчи. Алар менен да иштешип, көп нерсени үйрөндүм да, анан электротехникадан дагы ошо цех ачып, ошол жерде иштеп калгам. Анан күйөөм ошол эки көөнчөсүнөн деген артка тарткылык кылып, бүт баарына отургузду да мени. Мындан деген көп жыл деген квартирада турдум. Бишкекте деле жашадым квартирада. Айылдын ичинен деген ни за что вагондо эмес, мындай үйдө да турчумун. Анан ал жактан деген баягы огороддо деген бакшак болгон үчүн мен көбүнчө ушундай мен сода кылам да. Анан баягы терип алдың, үзүп алдың дегендер болду. Анан алар менен жаман жакшы көрүнүшпөй деп, анан ошол эки огород эчтекеси жок, голый болгондуктан ошол жака баргам да. Ошол жака вагондо орнотуп эле ошол жерде жашап. Ал вагондо меники эмес. Вагондо меники эмес, ошол эки жердин ээсиники да. 2021-ге чейин, ушул өртөнүп кеткенге чейин ошол жака турдум. Ошондо 5 жыл. 5 жыл. Андан кийин айтып калбадыңызбы, ошо вагон өрттөлгөндөн кийин дагы машинада да жашаган? Ооба. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз кененирээк болчу. Ал ошо өрттөнгөндөн кийин баягы үйдөгүлөр мамамдар деле жакын эле турушат. Анан ал жака деген барганда эмне, бир күн батам, 2 күн батам, көп болсо 1 ай батам. 5 бала менен ал үйдө дагы мамамдын дагы келиндери, уулдары бар, неберелери бар. Анан өзүм жалгыз кыз болгондуктан алар менен сыйымды кетирбейт деп, мен эч жака барган жокмун. Мен башынан эле өзүнчө жашагандыктан дагы эле өзүнчө жашагым келди да. Анан ошон үчүн машинада эле жашадыңыз? Машинада эле жашадык. Машинаны ошо өзүңүз ушундай алма сатып эле сатып алгансызбы же кандай?
Ошол эки алма менен ушул жерден иштеп чогулткан акчама анан бир туугандарым да кичине кошумчалап жардам кылып, эми балдарыңды билишет, эми улам такси менен алып барып алып келип жүргөндөрүмдү анан кыйналбай, кысталба деп анан өзүм чогулткан акчага да бир аздан кошуп 3-1 тууганым анан ушул машинени алып беришти. Оор турмуштун соккусуна туруштук берүүгө аракет кылган жалгыз бой эне мына минтип эмчектеги баласын жанына алып, борборго келип алма сатып көр тиричилик менен алып урушуп жаткан учуру. Азыркы тапта бир туугандары алып берген унаада жашап, соода кылууда. Кечкисин соодабыз бүткөндөн кийин ушул машинеге эле жатып алабыз, бул сиденьялары жаткырыпчы. Мен өзүм арка алдына, бер жак мама, кызымды жаныма алып алам. Экөөбүз батабыз. Ошо. Бир жума 10 күндөп дагы созулуп кетет бул жактачы. Ана мен барып алып келип, эме кылам, кете мамам калат мыякта. Чогуу. Жок, бул эмчек эмет да, ошон үчүн мен муну ала кетем. Жанымда болот артайын. Анан алма бүткөндө чогуу кетебиз мамам менен, бүтүп калса. Анан баягы балдарымды мектепте деген садиктерде баягы документ толтуруш, баягы сурап, аркерке болуп калган кезде анан барууга туура келсе, өзүм кете берем. Жаным. Опа. Ой-ой-ой. О, эла. Ушул жака деген алманы алып келип сатканымдын себеби деген башка жака барсаң аркы түрткү болосуң, базарга барсаң ар тур бери тур дешет. Тура албайсың ал жактан дагы. Анан бул жактан деген көп жылдан бери да соода кылам. Анткени ушул жерге да көнүп калган клиенттерим дагы. Өзүм да көнүп калдым, тынч район мыяктагы. Анан элдерден деген пайдалап алып келем. Анан кийин ошон түшкөн пайдасына анан кийин сатып алып тегеретип баштайм. Анан кышкы продуктубузду, кийим кечебизди ушулардын балдарымдын садигине, мектепке барып келген жол кирелерине ушуларды расходтойм. Балдарыңыздын жаштары канчада азыр? Канчасы мектепте, канчасы садикке барат? Ошол азыр экөө мектепке барат, бирөөсү садикте. Мурун 2 кызым окучу, экөө садикте болчу. Жалгыз бой эне катары ушу 5 баланы тарбиялоо кыйынга турса керек. Албетте кыйын эле болот булар. Бирок аракет кылып, ошол эки баягы ачуулукка, жеңилдик алдырган жокмун. Кудайга шүгүр, ушу балдарым үчүн деп өз күчүмдү салып келтем. Буга чейин айтып калбадыңызбы? Алдамчыларга да күч болдум деп? Ооба. Ошол жөнүндө да кененирээк камерага айта кетсеңиз. Ушун жана право быть деген фонд бар экен. Ошол жактан деген менин классташ кызым деген ошол жак менен тааныштырып, телефон берип, бизди деген эмеге алышты. Баягы колго алып жардам беребиз, мерим не переживай, все будет хорошо деди. Хорошо, мен баягы үмүтүмдү үзгөн жокмун, андан үмүттөндүм. Баягы жерден деген чалып, мерим сен эл сом барбы деди. Жок дедим, карточка барбы деди. Карточкамды эл картты жөнөттүм. Ушундай жөнөтсөм, сага салдыбы деди. Жок десем, көрдүңбү, мерим мыякталар ушунтип алдашат. Ошон үчүн деген ишенбе. Андан көрөк могуреке мага салды, сага жөнөтөйүнбү деди. Жок, силер деген жазында үй башталат, жайында үйгө кирип каласың деген үчүн мен ишенип, силер өзүңөр чогулта берле дедим. Удобный болсун, квартира чык деди. Анан квартирага чыкты, кандайгачы. Андан кийин мен хозяйка менен договорлошуп, прямой сүйлөшүп, ага деген акчалай салыптыр 5000 сом. Ал квартира 6000 сомдук болчу. Анан 1000 сомун өзүң төлө, 5000'di мен төлөйм деди. Хорошо дедик дагы. Анан ошо бир туугандарым чогултуп, эме 1000 сомду 10 айдыкын 10.000 сомду берип коюшту период. Анан ошол эки менен кайра деген сага барабыз, мерим азыр юк жакта жүрөм, анан кел атып, сага киребиз дешти, күттүм. 2-3 күн өттү, анан чалдым. Биз тууралуу унутуп калдыңыз го десем, жок, мен больницадамын деди. Андан кийин дагы 3-4 күн өтүп, бир жума өтүп, дагы чалдым. Албай койду, жаздым. Анан кийин больницадамын деди. Анан бул операция болуптур, көрсөм мен анын болгону билген эмесмин. Анан мен шаарга биринчи рейс менен келип чалдым. Чалсам өчүрүп койду, кары ал өзү чалды. Анан ушуна биз тууралуу унутуп калдыңар го десем, анан жок, мерим дейт. Анан кийин мен азыр шаардамын десем,
Анда жакшы болгон Турбаева, азыр мен кыздар менен сүйлөшөйүн. Сен аны складка келип керектигиңди таңдап ал. Сага келген оокаттар деген коробка дейт да. Ичине ачсак бүт мусор дейт да. Невозможно дейт да. Аны мен сага кантип жибермей келем деди. Ана хорошо дедим да, унчуккан жокмун. Анан эртеси көлгө кетмекмин, товарга кайра алмага кетмекмин. Анан кийин чалдым, албай койдум. Анан жазып жибердим, мен кеткен атам көлгө депчи. Десем жооп берген жок. Анан барып келип чалсам дагы тоже жооп берген жок. Деген ушундай догурган эмекен, айыл өкмөт менден анын баарын изилдеп сураштырсам, вообще туура эмес кыз экен, мектептен баары ысык тамак сурап ичет экен, айыл өкмөтү тажатат экен деген сөздөрдү айтып чыкты. Жашы жете элек кызын күйөөгө берип салыптыр, эмнеге берет, эмне үчүн аны мен жашырат деп менден сураган жок. Мен аны эметкен жокмун, 5 баланын энесимин. Ошо мен Турмушка чыккан. 17 жашта турмушка чыккан. Ооба, биринчи жолдошум дагы кызым болчу. Азыр жашоосу жакшы. Калган балдарыңыз ошо улуу кызыңыздын колунда, же кайсы жакта? Азырбы жок, азыр деген экинчи агамдын колунда азыр. Ал мен мияка келгенде ошо үйгө таштап кетем, жеңем менен байкем каралашып турат. Мен барганда сразу өзүм алам колума. Кызынын кыйналган жашоосун көргөн Мээрим Байгазиеванын апасы дагы каарып калганына карабай, кызына колунан келген жардамын берип жаткандыгын айтат. Турдубаева Дамира Корумду айылынын келини болом. 45 жыл болду ошо жерге турмушка чыкканым, бул 3-үчүнчү кызым. Анан мен ушул Токмокто дагы балам неберем ооруп ушул жака кеткен. Келсем тиги вагон ошол жакта бир жума жүрүңүз деп эметет, анан дегенде ден соолугум начар, сахарный диабетмин, жүрөгүм ооруйт, анан кайгырбасын, капаланбасын деп анан неме кылыптыр. Тиги болбой эле жүрөгүм сезип эле кетем деп эле болбой уулумдун тилин албай барсам ушинтип мама кырсык болуп кетти, бакырып ийиптирмин, эме болду деп ушинтип Меремдин вагону күйүп кетти. Анда эле баягы бирөөнүн вагону болчу, ошондо жашап 4 баласы менен 5 баласы бар болчу. Бирөө турмушка чыкты кызы. Турмушка чыгып кетип анан 4 бала менен жашап аткан. Ай балдар аманбы? Балдарын камап кеткен. Ошол күнү жанына салып алыптым машинага. Анан ошол жерден анан жанагы счётчиктен замкание болуп, ошол жерден өрт чыгып, кошуналар жарымын өчүрүп калганда пожарный келиптир. Пожарный өчүрүп. Ошол анан ушул жашоонун айынан ар кайсыңга эметти деле жардам деле сураган жок. Өзүлөрү эле спонсор таап, классташтары, тааныштары эмесе кылды. Анан баягы бир орус Анастасия дейби, ошого эме кылып чалып эле анан сесебетти эметип баштапты. Баягы жакшы жашоо балдардын 4 баланын эмесин эметкиле ойлогула, ошол жакшы квартира таап бергиле, аны уну деп баягы эметкенен макул деп айылдан таппайды, мындай условиясы жок. Анан комсомолдон таап берген. Таап берип анан ал жерден 10 айдыкын төлөп беребиз. Анан калганын эметиги жер таап бергиле, анан жер үй салганга жардам беребиз деген да. Анан макул деп булар эме квартира издешип таппай. Анан ошентип анан бир айда 15 күн дегенде табылды квартирасы. Анан ошол жерде жашап, анан 10 миңин анан 6га чыгып эметти, 5ке деген, анан 6 миңге чыгып калып 10 айдыкын 10 миң сомду төлөп берди өзү. Анан 5 миңди котором деген азыр. Анан которбай ал жерде мына чыккыла деп Гүрөз анан балдарды багам деп, монтип элден алып бир 5-10 сом пайда көрөйүн деп балдарды багып жүрөт. Айыл өкмөтүнө да кайрылды. Жардам берип атасыз. Мына баланы карашып, сатышып, бала ооруп калабы, эмне болуп калат деп сатышып жардам берип атам. Бир балдарды 5-4 баланы бирөө турмушка чыгып кетти. 5 баласын баккан эме керек да, жашоо керек да. Анан эмне кылабыз? Жардам беребизге айла жок. Ден соолук унутуп калат экенсиң. Жакшы эле болот да, Эми бир күнү жакшы, бир күнү эми ар кандай да, эми күндү бир сразу өтүп кетсе жакшы эмеспи? Отурабыз ушинтип карайбыз, бир 5-10 күн болсо жаан чачын, күндө зонтчо кармап антиминтип отурабыз ушу. Анан ушу кызыма жардам берет. Сиз деле азыр эже менен чогуу эле жүрөсүз, машинада эле? Ой, машинада эле жашоо эметип эме кылып атабыз. Анан кайда барабыз? Азыр бияка квартира алалы десе жалгыз бирөөнө эмне төлөбөй, анан машинага эле чогуу жатып алабыз, эмнетип эле. Бир небере үчөөбүз карап. Ажы болбосо бул жерде алып кетип тоноп кетет. Кайтар. Азыр кечинде деле ушул жерде эле? Ошондо эле тиги машинада биякта Соловей бар, тамак ичип алып эле ошол жерде кайтар. Бир алып келгениңиз
келесиздер? Канча убакытта түгөнөт эже? Бир ар кандай бир кээ бирде 10 күн 15 күн жатып калабыз. Кээ бирде бир жума жатып калабыз. Ар кандай эми баягы соода жакшы болсо бат эле бүтүп кетчү. Анан баягы 6-демалыш күндөрү деле киши жумуштан келатканда алып кетет, жумуштан келатканда кетет, алып кетет. Ошентип анан баягы күндүз кечке отурабыз ушул сразу өтүп кетпейт. Мерим Байгазиева жана анын 5 баласы бүгүнкү күндө туруктуу жашоочу жайы жок болгондуктан кайрымдуу жарандардын жардамына муктаж. Урматтуу ушу видео көрүүчүлөр, мен азыр көбүнчө деген ушул жерден, үйдөн муктаж болуп турам. Азыр болсо канча адам азыр кол сунуп да жардам берип атышат. Анан мага жер болсо да үй салат элем. Главный жер болсо, каяктан болсо дагы мен үй салууга деген даярмын. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.